Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич бүгүн 21 апрель Ак Ордо 3 конушунда сот аткаруучулар Генеральный прокуратуранын алдындагы сот кызматкерлери мына бул үйдү, 4 үйдү бузууга келди, соттун чечимин аткарууга. Бирок өтө одоно мыйзамсыз болду. Себеп дегенде чакыруу барагында сокулук рейс деп турат жана 103 скорый помощь жок. Ошого карабай булар бузабыз деп кирди. Бул мыйзам бузууда. Башында биз эскерттик. Урматтуу сот аткаруучулар, силерде деген скорый деген жок экен. Бирөөнүн үйү бузулуп атканда сөзсүз жүрөгү кармайт. Өзгө кол салуу болот. Бул аракетиңер мыйзамсыз десек, мына сот аткаруучу айтып атат. Биз эч кандай скорый чакырбайбыз. Качан өлсө өлсүн, ошондон кийин чакырабыз деп ушундай мыйзамсыз кадамдарга барды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул иш бир экинчиден административный сотто каралып жатат. Эч кандай бир тарапка чечиле элек. Ошого карабастан ушул аракеттерге барып атат сот аткаруучулар. Экинчиден ушул жабырлануучулардын адвокаты эртең менен сотко барып кайрылып атат. Бул жерде жанагы сноско берген адамга уголовный иш козголуп атат. Экинчиден сот иштери административден бүтө элек. Ошону негиз кылып токтотуп тургула десе, ага да караган жок, эч кандай. Мынакет скорый да жок, тиешелүү келе турган мекемелерден эч ким жок. Снос иштерин баштап мынакей Бычак сайын айтып коебуз сизге. Балта көтөрүп кол салууга чейин барып атышат. Балта менен эшикти талкалап киришти. Буга чейинки снос болгондо эң туудан же сокулук рейстен келбей калса сот жылдырчу. Бул прокуратуранын алдындагы сот департаменттер ол чойгон акча алып койгонбу же коррупциялык нерсеби жылдырбай ушул жерге чапташты дагы калды. Бул өтө мыйзамсыз нерсе. Мына өзүн-өзү кол салып, мойнун кесип салды бул жерденчи. Мына дашып скорый жок. Скорый жок. Скорый жок, электриктери жок. Булар Назаралиевтер. Ушундай иштердин айынан кол бошот. Биз там салып жашагандан нуска карабай, бир эмес 3 үй, 4 үй турат, ошого карабастан бир участокко пустой участок кылып кызыл китепти чыгартып келип алышты. 4 участокко ооба. Биздин тамыбыз бар болуп жашап атканыбызды эске алган жок. Буга чейин дагы милиция кызматкерлерин алып келет, бирок бизге эскертүү бербейт. Милиция кызматкери менен келдик, жерди ченеиштиген эскертүү жок. Өздөрү билип келип мына. Эң биринчи айтсаңыз, эң биринчи үлүш китеп жөнүндө сөз кылалы да. Себеби мурда бул айыл чарба багытында үлүш жер болчу. Бул үлүш жер болчу. Анын үлүш жери канча метр эле ошондой? Назаралиевтердин жери картада турат. Ширинасы 7 метр, узундугу 500 метр. Азыркы данный моментте талашып жаткан жерге эч кандай тиешеси жок. Бул участокко болгон 2 метрдей кирип турат. Болгондо да ал бул үйлөргө жетпейт. Даже ошол Назаралиевдин үйү дагы ошол өзүнүн үлүш жеринде турбайт. Башка бирөөнүн жеринде турат. Башка бирөөнүн. Эми сокулук администрациясы, сокулук архитектурасы, сокулук кадастр ушуга карабастан буларга китеп жасап берип атат. Эми уголовный иш 16 сотукка жасап берип атат. 16 сотукка. Булар жашап атат. Демек, алардын үлүш жери туурасы 7 метр болсо, булар 16 сотукка кызыл китеп чыгып берип. Башка бирөөнүн үлүш жерине. Эми экинчи мыйзамсыздыгы. Жер мунапысы 2021 жылы 1 декабрга чейинки салынган үйлөргө гана мыйзамдаштырууга жатат. Бирок булардыкы 2022ден кийин салынып жатат. Картада пустой. Экинчи мыйзам бузулук. Эми үчүнчүдөн ошол эле учурда кадастрдын сотрудниги, архитектурдун сотрудниктери буларга айтып атат. Бул жерге китеп жасабайбыз деп сотрудник отказ берип атат. Ошол сотрудникти кадастр иштен алып туруп, кайра бир башка сотрудник алып келип ошого китеп жасатып коюп атат да. Бул жерде сокулуктун комиссиясынын токтомун жокко чыгарыш керек. Ошол эле кадастрдын китеп жасаган сотруднигине жоопко тартыш керек. Анан экинчиден ушул Назаралиевке 17 апрелде уголовный иш козголуп атат Ленинск ровдодан. Ошол уголовный иштердин баарыны тиркеп туруп адвокаты мына уголовный иш козголду, административный соттон каралып жатат иш. Ушуга негиз кылып токтоткула десе, мына сот аткаруучулар ошого барган жок токтотконго. Эмне үчүн башкы прокуратуранын алдындагы сот департаменти токтотпой атат? Кызыкчылык болуп атабы же кандай? Же акча алып койгонбу? Эмне күмөндөр бар? Бул жерде толук негиз бар да. Бул жерде жазып атат. Токтоткула негиз бар, уголовный иш бар, административный иш бар депчи. Ошого каратып туруп жылдырып турса болмок буларчы. Булар бир тараптуу эле карап атышат да. Только ушул адамдын как будто адвокат сыяктуу эле. Демек, жалпы элдер бир кызыкчылык бар деп эле ишенип атат, Биз карапайым эле ойлойбуз да, кызыкчылык бар экен, бир тараптуу карап атса депчи. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, башкы прокуратура Максат Асанович, ушундай нерсенин айынан чың алуу, нааразычылыктар болуп көрбөгөндөй болуп атат. Тыкыр иликтеп бериңизди киришип
көз салып беришиңизди суранабыз. Экинчиден толуктап дагы айтып коеюнчу, бул жерде деген ошол Жакын турсаңыз, жакын. тийиштүү мекемелердин баары келиш керек болчу да. Даже мына ЭМТУнун башчысынан келиш керек болчу. Ошол эле скорый керек болчу. Бул жерде эч ким гарантия бере албайт. Бирөөнүн үйүн бузуп аткандан кийин жүрөгү кармап калышы мүмкүн. Ар түрдүү случай болот. Ошон үчүн мыйзамда каралат. Требовать этилген кызматкерлердин баары келсин деп. Бирок буларга биз ачтык. Скорый келсин. Ишти баштабай каласак, мына сот аткарышын башчысы айтып атат. Бизге скорыйдын кереги жок дейт. Качан жабыр